Коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелегендерге миллион сомго чейин сыйакы берилет деген кабар тарагандан бери менин жанымды койбогондор көбөйдү. Али эми миллионер болот тура деген комментарийлердин бир бөлүгү мына ушул скриншоттор. Купуя личкага кат жазып, атүгүл алдын ала карыз сурап ийгендерди көрсөтпөй эле коеюн. Биз буга чейин бир топ иликтөөлөрдү жүргүзгөнбүз жана анын негизинде бийлик ошол адамдарды жоопко тартууга аргасыз болуп, өлкө казынасына миллиарддаган уурдалган сомдор кайра кайтып келди. Журналисттик иликтөөнү жүргүзүүнүн башкы максаты акча табыш же байыш эмес. Бизге өзүбүздүн айлыгыбыз жетет. Ошондуктан президент Садыр Жапаровго расмий кайрылам. Бизге деген миллиондоруңарды пенсия, пособия кылып, же болбосо айлык кылып карапайым адамдарга бергиле, УКМКга үй салып салбагыла иш кылып. А биз болсо иликтөөлөрүбүздү улантабыз, кезектегисин эртең жарыялайбыз. Кыргызстандын бир бурчундагы мамлекеттик мекеме 100 миллиондогон сомдорду айландырып, ал мекеменин узактан бери башкарып келаткан адам каалагандай тендерлерди майкандап, ал жерге өзүнүн туугандарын аралаштырып, досторун аралаштырып, алардын баюусуна шарт түзгөн. Алар кимдер? Эртең жүзүн ачабыз. Биз менен болуңуз. Али Токтакунов каналына жазылып күтүп туруңуз.